Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı görücüler, hurmatlı Arap dilini okuyanlar. Biz Durusul Lugatil Arabiyyati li gayrin natiqina biha degan Arap dilindeki kitabını okup жатқанбыз. Бұл kitap belgili alım Fa Abdurrahim деген kişiniki. Biz ötkөндө birinci, ikinci, üçüncü sabaklarını okuduk. Birinci sabak haza bul деген, ikinci sabak zalika tigil деген жөнүндө oldu. Üçüncü sabak desek alif lam жөнүндө. Alif lam эгер сөзгө кирсе эмне маани берет? Жана ал алиф ламдын ламы качан окулат, качан окулбайт? Ошол жөнүндө oldu. Ал эми бүгүн болсо Maki ad-darsu ar-rabi'u 4. sabak. 4. sabak emne jөнүндө olmokчу? 4. sabak. Бул сабактын ичинде 3-4 тема бар экен. Бул сабакты шашпай окушубуз керек, жакшылап иншалла. Андыктан биринчи эле маанилүү нерсеси мына биринчи бул жерде болуп жаткан эмне жөнүндө сөз болуп жатат десек, хурuful jar деп айтабыз. Харфу жарлар жөнүндө сөз болуп жатат. Harfu jarlar. Az bul жерин окуп көрсөк иншалла түшүнөбүз. Мына al-baytu деген үй, белгилүү бир үй. Мына фи деген кирип жатат. Al-bayti келе алдына фи келип жатат. Fil bayti болду. Бул үй, бул болсо фи деген бизче айтканда мүчө, ичинде же болбосо да деген. Fil bayti үйдө, үйдүн ичинде болуп калды. Мына фи, ала дегендер харфтарга кирет. Биз айтканбыз сөз үчкө бөлүнөт. Араб тилинде кандай сөз болбосун үчкө бөлүнөт. Же ал сөз исмга кирет, же болбосо фи'лун, же болбосо харф деп аталат. Ами мына ушулар ысым өзүндө мааниси бар, вакытка байланбаган сөздөр, фейл өзүндө мааниси бар, вакытка байланган сөздөр, харфтар болсо өзүндө мааниси жок. Ысым же фейлге кошулуп мааниси чыгат. Мына фи, ала дегендер харфтар түрүнө кирет. Булар фи дегенде өзүндө маани жок. Биздеги мүчөлөр сымал. Мисалы да деп койсок мааниси жок да, фил байти үйдө деп мааниси чыгат, үйдүн ичинде. Мына булар ысымга кошулуучу, харфтар ысымга кирүүчү, ысым менен кошулуп мааниси чыга тургандар. Фил байти үйдө, ал масжиду белгилүү бир мечит, фил масжиди мечитте, мечиттин ичинде. Ал мактабу парта, алал мактаби партанын үстүндө, ала деген үстүндө, же болбосо га деген да мааниси бар. Ала үстүндө. Мен буларды аз баракка жазып койгом, иншалла бул жерден аз китептен биринчи окуп алалы. Андан соң кененирээк ошол барак боюнча түшүнгөнгө аракет кылабыз. Алал мактаби, алал мактаби партанын үстүндө. Бу жерде парта болсо, алал мактаб алдына ала келгенде партанын үстүндө болуп калды. Ас-сариру деген керебет. Керебет дегенибиз жана жатканда, үстүндө адам жатат го. Алас-сарири керебеттин үстүндө. Мисалы бир адам керебеттин үстүндө жатат десек, ошон алас-сарири керебеттин үстүндө. Б. Бул жерде суроо берүүчү сөздөр. Суроо берүүчү сөздөр. Биз мындан алдын ма жана ман жана деген хамза 3 суроо берүүчү сөздү үйрөнгөнбүз. Ма деген эмне? Ман деген ким? Деген хамза сөз сүйлөмдүн башына келет. Ошол сүйлөм суроолуу сүйлөмгө айланат. Ал эми 4-сү болсо айна деген суроо берүүчү сөз. Айна. Кайда? Же болбосо каякта деген. Айна. Айна Мухаммадун суроо белгиси. Мухаммад каякта? Мухаммад кайда? Жообу хуа дегенибиз ал. Хуа деген ал деген сөз. Хуа фил гурфати. Фи дегенди өткөнбүз, бул жакта ичинде. Же болбосо де деген мааниде. Хуа фил гурфати, ал гурфа деген бөлмө. Ал бөлмөнүн ичинде. Же болбосо ал бөлмөдө. Ва деген жана. Айна ясирун. Адам бүт Мухаммад, Ясир деген эркек адам аттары. Ва айна ясирун. Ясир кайда? Жана Ясир кайда? Хуа фил хаммами. Ал фил хаммами, ал хаммам деген мончо деп которобузбу, же болбосо жууна турган жай. Эмне болгондо да адам ичине кирип жууна турган жайды хаммам деп айтат араб тилинде. Бирок азыркы арабтар буну ажатканага да иштете беришет. Хуа фил хаммами. Ал
хаммамда, ажатканада же болбосо ал мончодо. Ва жана айна аминату, аял кишинин аты. Көңүл бурсак, Мухаммад Ясирундарды танвин менен жазылып жатат, Мухаммадун Ясирун деп. Аминатуда болсо танвинсиз жазылып жатат. Себеби араб тилинде сөздөр экиге бөлүнөт. Сөздөр дегенибиз ысымдар. Сөздүн үч түрүнүн ысымдары дагы экиге бөлүнөт. Марифа накиро деп да айтканбыз, дагы өзүнчө да экиге бөлүнөт. Мунсорифун, гойру мунсориф деп. Танвин кабыл кылуучу жана танвинди кабыл кылбоочу ысымдар деп. Буну азыр түшүнбөсөңүздөр деле кыйналбай элеңиздер. Буну иншалла китептин аркараак жагында атайын өзүнчө ушундай сабак бар. Азыр болгону алдын ала айтып жатам, бир аз болсо түшүнүк болсун деп. Ушу танвин албаган ысымдар өзүнчө гойру мунсориф деп айтылат. Булар танвин албайт. Жана касра да албайт. Касра жана танвин эч качан болбой турган ысымдар. Ва айна аминату, буга аялдардын аттары кирет. Баардык аял кишинин аттары ушул танвин албайт. Ва айна аминату, жана амина кайда? Хия дейт. Бул жакта хуа деп атканбыз, бул жерде хия. Себеби хуа деген ал эркек адамга, мужской род, хия деген аял кишиге, женский родго. Хия, ал, хия. Бул жерде фатха бар. Хия фил матбахи. Ал матбах деген мынакей ашкана. Ашкана. Үйдүн ичиндеги ашкана да. Бизде болсо ашкана деп көчөлөрдөгү чай ичкен жерлер эле ашкана. Бирок ал тура эмес. Матбах деген тамак бышыра турган жер. Хия фил матбахи, ал ашканада. Айнал китабу, китеп каякта? Хуа алал мактаби. Мына китеп мужской родко кирет. Китеп каякта? Хуа алал мактаби. Ал аля дегенди өткөнбүз, үстүндө. Ал партанын үстүндө. Ва жана айна ас-саату. Ва айна ас-саату. Алиф лам окулбайт, анткени шин шамсия тамгаларынан. Ва айна ас-саату. Жана саат каякта? Саат кадимки эле саат. Хия аля сарири. Ал тамарбута менен бүткөндөр мына женский родко кирет да араб тилинде. Эгер эркектин аты болбосо эле тамарбута менен бүткөн, калган баардык тамарбута менен бүткөн сөздөр женский род болот. Хия аля сарири. Ал, хия дейбиз, себеби саат женский род. Бул жерде дагы фатха унутулуп калыптыр. Хия аля сарири. Ал керебеттин үстүндө. Керебеттин үстүндө. Бул жерден баштап мына ушул фи аля жөнүндө тамарин көнүгүүлөр болот. Азыр мындан алдын баракка жазган боюнча түшүнгөнгө аракет кылып көрсөк, мынакей. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул жерден экранга батпайт экен бардыгы. Бул жерден окуп кете берели. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хуруфул жар. Араб тилинде айттык, сөздөр үчкө бөлүнөт, Исм, фиил, харф. Бул харф түрлөрүнө кирет. Ошон үчүн хуруф деп атат. Неге харф деген жок десек, харф деген бир эле харф. Мисалы мин деген харф, бу жерде мин, ила деп көптү жаздык. Ошондуктан булар хуруф, харфтар көптүктөрү. Хуруфул жар. Жар харфтары, жар кылуучу харфтар. Жар дегенибиз касра. Өзүнөн кийинки сөздү жар кылуучу харфтар, касра кылуучу харфтар. Ал мына азыр бул китепте мин менен жок. Кайсы сөздөр жазылды эле? Аля менен фи жазылган. Дагы мин менен ила жазылат, төртөө. Калган бул төртөө жазылбайт, себеби китептин аркараак жагына калтырган, бирок баары бир бул харфтарды окуйбуз алдыда. Ошондуктан азыр эле буларды көп узабай жолугабыз буларга. Ошондуктан азыр эле жазып коюн тура көрүн. Биринчи харфыбыз, харфу жарлардын биринчиси мин деген харфу жар. Мин деген харфу жар, булар биздин тилге которгондо дан деген мүчө. Дан. Мына сүйлөмдө түшүнөбүз. Бил мисал яттадиху ал-мақол деп айтылат араб тилинде. Мисал менен сөз түшүнүлөт деп айтылат да. Хорожа Мухаммадун минал байти. Хорожа Мухаммадун, Мухаммад чыкты, миндан, ал-байти үйдөн чыкты. Хорожа Мухаммадун минал байти. Мухаммад үйдөн чыкты. Минал байти, үйдөн.
Эгер буну улантып окусак, анда бул жери сүкүн эмес, фатха болуп калат. Мина болуп. Мына кыргызчасы Мухаммад үйдөн чыкты. Экинчи харфыбыз иля. Иля харфу жар. Кыргызча мааниси дан, кыргызча мааниси га. Га. Мына сүйлөмдөн түшүнөбүз. Захаба Мухаммадун илал масжиди. Илал масжиди. Мухаммад захаба кетти. Мухаммад захаба Мухаммаду Мухаммад кетти илал масжиди мечитке. Мухаммад мечитке кетти. Бул жерде захаба Мухаммад кетти. Иля деген га деген ал масжид мечитке кетти. Мына кыргызчасы Мухаммад мечитке кетти. Үчүнчү харфыбыз ан. Ан дагы хуруфу жарлардын бири. Биздин тилде жөнүндө же болбосо дан деген мүчө. Минге эле окшош да мааниси бар. Жөнүндө деген да мааниси бар. Биз жөнүндөгүсүн сүйлөмдөн жаздык. Саала Мухаммадун ани дарси. Саала сурады Мухаммадун Мухаммад сурады ани дарси, ад-дарс деген сабак. Ани дарси сабак жөнүндө. Мухаммад сабак жөнүндө сурады. Андан соң төртүнчү харфыбыз ала. Азыр өттүк. Ала деген биздин тилде үстүндө же болбосо га. Бул илага окшош эле мааниси да бар, га. Үстүндө деген да мааниси бар. Азыр үстүндөгүсүн жаздык. Ал-китабу алал мактаби. Китеп алал мактаби партанын үстүндө. Китеп партанын үстүндө. Буга га дегенин айтсак, салламту ала Мухаммадин. Салламту салам бердим. Ала Мухаммадин Мухаммадка. Ушундай да мааниси бар. Андан соң 5-чи харфыбыз фи. Фи азыр эле өттүк. Биздин тилде ичинде же болбосо да деген да мааниси бар. Да дегенде ичинде. Мисалы мечиттин ичинде, мечитте дегенде да. Сүйлөм ал-имаму фил масжиди. Имам фил масжиди мечитте же болбосо мечиттин ичинде. Имам мечитте. Ал-бау. Ал-бау дейбиз. Бул алфавиттеги аты. Бирок бул негизи мына би, к, ли деген эле тамгалар. Араб тилинде мындай бир тамгалар би харфы деп айтпайбыз да. Бир тамгалар менен келсе, ал тамганын алфавиттеги аты менен айтабыз. Ал-бау деген харф. Ал-бау. Эки же андан көп болсо, мына кандай болсо ошондой жазылат. Эгер бир тамгалуу харфтар болсо, аны алфавиттеги аты менен жазабыз. Ал-ба, ал-каф. Ал-ба бул би деген эле харф. Биздин тилде менен да деген мүчөлөр берет. Мисалы, катаба Мухаммадун бил колами. Мына кара менен турат би. Катаба Мухаммадун Мухаммад жазды. Би деген менен ал-колами калем. Мухаммад калем менен жазды. Андан соң бул жерде 8 жазган экенбиз. 7-чиси ал-каф. К деген эле тамга, бирок бир тамгаларды алфавиттеги аты менен айтабыз. Ал-каф биздин тилде сымал, сыяктуу, дай. Араб тилинде харфу ташбих деп аталат. Окшоштуруу харфы деп. Нерсеге окшош турсак, анда ошону колдонобуз. Мисалы, Лейла кал-комари. Лейла деген аял кишинин аты, кыз кишинин аты. Лейла ал-комар дегенге эле каны кошуп жатабыз. Кал-комари. Комар деген ай. Лейла айсымал. Же болбосо ай сыяктуу, же болбосо айдай. Окшоштуруу да. Аллам. Аллам ли деген эле харф. Аллам деп айтабыз. Аллам харфы жарлардан бул да үчүн же болбосо ныкы деген маани. Үчүн ныкы. Араб тилинде буну болсо лам ал-милкия деп айтылат. Тандык кылуучу харф. Мисалы, ал-коламу калем ли Мухаммадин. Мухаммаддыкы. Калем Мухаммаддыкы. Же болбосо ал-бабу лил масжиди. Эшик мечит үчүн же болбосо мечиттики. Үчүн деген да ныкы деген да мааниси бар. Калем Мухаммаддыкы. Ал-коламу ли Мухаммадин. Ошого тандык да.
Кааласа сатат, кааласа жазат, өзүнүн иши. Биринчиден, мына андан соң хуруфул жар, харфу жарлар жөнүндө эскертүүлөрдү жазып койдук. Ушуларды эске тутуу керек. Биринчиден, биринчи эскертүү. Харфу жарлар ысымдарга гана кирет. Харфу жарлар ысымдарга гана кирет. Сөз үчкө бөлүнөт. Исмун, фи'лун, харф. Демек бул ысымдарга гана кирет. Фейлдерге, кыймыл аракетти түшүндүргөн сөздөргө же болбосо өзүнө окшогон харфтарга кирбейт. Өзүнөн кийин сөз ысым келиш керек. Экинчи, кирген соң ал ысымды жар кылат. Ошол кирген өзүнөн кийинки ысымды жар кылат. Жар кылат деген өзү эмне? Жар кылат деген китептен касыра кылат деп эле койдук, жар кылат. Үчүнчү эскертүү, жардын 3 белгиси бар. Жардын араб тилинде 3 белгиси бар. Эң биринчи белгиси касра, экинчиси я тамгасы, үчүнчүсү фатха. Демек, жар деген бардыгы эле касра боло бербейт. Өзүнөн кийинки сөздү касра кылат деп койсок, бул кыска нуска болуп калат да. Жар кылат дегенибиз бул жардын 3 белгиси бар. Демек, мынакей мисалдары. Мисалы, фил байти деген сөздү, ал байт деген сөз бул харфу жар кирди, өзүнөн кийинкини жар кылып жатат. Ал эми жар абалынын 3 белгиси бар жар деген сөздүн. Ал байти бул касра менен жар болуп жатат. Жар деген касра менен болот биринчиден. Экинчиден, бул өзүнөн кийинкини жар кылгандан кийин бул жар болгон ысым эмне менен болот десек, касра менен болот. Экинчиси я тамгасы мына. Фил байтайни. Буларды алдыда өтөбүз. Ал байт деген бир үй, байтайни деген эки үйдү түшүндүрөт. Экилик ысым да. Ошо экилик ысымдар касра менен жар болбойт, алар я менен болот. Фил байтайни. Бул жерде бул жар кылды. Жар болгон каяктан билебиз? Жар экенин белгиси бул жерде эмне? Я. Жардын белгиси бул жерде я. Фил байтайни. Үчүнчү, фатха менен жар болот. Фатха менен. Ли ходижата. Ли өзүнөн кийинкини касра кылыш керек эле да. Касра деген жар кылат. Ал эми жардын 3 белгиси бар. Аял кишинин аттары айттык, алдыда айттык. Аял кишинин аттары эч качан танвин жана касра албайт деп. Демек, ошол касра албаган ысымдар, араб тилинде гойру мунсориф деп аталган ысымдар, ушул жерге келгенде касранын ордуна фатха коебуз. Фи кайсы харфу жар алдына келет, андан кийин келген сөз касра албайт, ал ошондуктан анын ордуна айласыздан фатха коюлат. Ли ходижата. Хадижаныкы, таандык кылуучу ли. Ли ходижата. Хадижаныкы. Мына ушуларды эске тутабыз. Үчөөнү жазып алып эске тутуп калышыбыз керек. Андан соң бул харфтардын маанилери, сөздөгү маанилери